Лекциянын темасы Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси. Хронологиялык жактан 1709-1876 жылдар. Бул темадагы лекциябыз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө Кокон хандыгы жана анын Кыргызстандын түштүгүн басып алышы жөнүндө сөз болот. Кокон хандыгы 1709 жылы түптөлгөн. Ушул жылы Фергана чөлкөмүндө, тагыраак айтканда Маргалан аймагында өзбектердин көчмөн Миң уруусунан чыккан Шахрух бей өзүнчө мамлекеттик биримдик түзгөн. Анын мамлекеттик биримдигин чыңдоого Фергана чөлкөмүндө жашаган көчмөн өзбектин төбөлдөрү жана кыргыз төбөлдөрү жардам берген. Шахрух бей бул мамлекеттик бирикмени Бухара эмирлигинен бөлүп, өзүнчө хандык катарында чыңдоого аракет кылган. Ал бийликте 1721 жылга чейин турган. Санжыра боюнча Шахрух бей өзбектердин Миң уруусунан чыккан Бабурдун урпактары катарында эсептелет. Тарихи маалыматтар боюнча Кокон хандыгы Эрдене бийдин тушунда, тактап айтканда 1751-1762 жылдары Фергана аймагында өзүнчө мамлекет катарында таанылып, Бухара хандыгынан биротоло бөлүнүп чыккан. Ушундан баштап Кокон хандыгы өзүнчө мамлекет катарында тааныла баштаган. 1,5 кылымдан ашык жашаган Кокон хандыгынын тарыхын 3 мезгилге бөлүп кароого болот. Биринчи мезгил бул Кокон хандыгынын түптөлүшү. Хронологиялык жактан 1709 жылдан 1800 жылдарга чейин созулган. Бул мезгилде Ферганадагы өз алдынча жашап аткан, мурун Бухара хандыгына караган негизги чөлкөм акырындык менен бир мамлекетке биригип, саясий административдик жактан түптөлгөн. Бирок бул мезгилде Коконду бийлеген өкүмдарлар бий деген титулду алып жүргөн. Экинчи мезгил 1800 жылдан 1840 жылга чейин 40 жылдык мөөнөттү камтыйт. Кокон хандыгынын тарыхында бул мезгил хандыктын гүлдөгөн мезгили деп аталат. Анткени ушул мезгилде Кокон хандыгы экономикалык жактан чыңдалып, аскер күчтөрү күч алып, эң кеңири мейкиндикти өзүнө каратып алган. Бирок Кокон хандыгын ушул мезгилдин акыркы 20 жылында башкарган Мадали Кокон хандыгына топтолгон чексиз бийликке жана байлыкка эзирип, мамлекеттик бийликке көп көңүл бурбай, ошол байлыктын үзүрүн көрүүгө гана аракет кылып, оюн зоок менен өткөрүп калган. Мунун натыйжасында Мадали хан башкарган акыркы 10 жылдыкта Кокон хандыгы кризиске учурап, мамлекеттик бийлик начарлап кеткен. Ушундай кырдаалда Кокондун төбөлдөрү мамлекеттик бийликти сактап калуу үчүн Бухара эмирине кайрылган. Ушуну гана күтүп турган Бухара эмири 1842 жылы Коконго басып кирип, Кокондун ордосун Курчоого алып, ал жерге өзүнүн наместнигин коет. Кокон ордосун 3 ай бою талоонго берген. Мына ушундай кыйын кырдаалда
Bukhara'nın emiri Kokon Xandığı joyuldu. Kokon Xandığı Bukhara Xandığının bir bölügü olup kaldı dep jarıyalagan. Ушундай кыйын кырдаал түзүлгөн мезгилде Кыргыз Кыпчактын төбөлдөрү, алардын башында Ажыбек Датка, Нүзүп би өңдүү мыкты саясий ишмерлер турган, Kokon ордосун сактап калууга аракет кылып, мурдагы Алим хандын урпактарынын бири кыргыздардын жээни болгондуктан талас жергесине келип, ушул кыргыздардын арасында тарбия көрүп, кыргыздардын арасында жашап жүргөн Шералыны хан көтөрүүгө аракет кылышат. Натыйжада Сейфит Буланда Шералыны хан көтөрүп, селдей агып Kokонго келип, ал жердеги Бухара ханынын койгон наместнигин аскерлери менен кубалап чыгып, Kokon хандыгын калыбына келтирген. Бухаранын эмири Насрулла көп аскер менен келип Kokонду кайра басууга аракет кылган учурда кыргыз кыпчактар, өзбектер биригип, анын аскерине сок куруп, Kokon хандыгын сактап калган. Мына ушундан кийин Kokon хандыгынын өнүгүшүнүн 3-чү баскычы, 3-чү мезгили 1842 жылдан башталат. Бул мезгилде Kokon хандыгы Мадали хандын учурунда башталган кризистен арыла алган эмес. Бийлик үчүн саясий күрөш күч алган. Бул кризис 1876 жылга чейин созулган. 1873 жана 76 жылдары болгон элдик көтөрүлүштүн натыйжасында Kokon хандыгы биротоло алсырап, Россия империясынын жеми болгон. Эми Kokon хандыгынын Кыргызстандын түштүгүн басып алышы жөнүндөгү маселеге токтололу. Kokon өкүмдарлары Кыргызстандын түштүгүндө жашаган кыргыз уруулары менен өзүнүн мамлекетин түптөөдө, аны чыңдоодо ынтымактуу, өнөктөш мамиледе болгон. Kokon ханынын негиздөөчүсү Шахрук би бийликке келүүдө Кыргыздын төбөлдөрүнө, алардын ичинен Кодженттин бийлөөчүсү катарында эсептелген Акбото би өзгөчө жардам бергендиги тарыхта сакталып калган. Ыраазычылык катарында Шахрук би Акбото биге өзүнүн кызын берген. Кийинчерээк Акбото би өзүнүн кызын Шахруктун уулуна берген. Ошентип, бул экөө куда сөөк катарында мамлекетти чыңдоого аракетти бирге жасашкан. Санжыралык маалыматтар боюнча Kokon хандыгынын түптөлүшүнө эки суу аралыгында жашаган Жедигер уруусунан чыккан Кулжыгач би, Кочкор би аттуу кыргыз төбөлдөрү дагы чоң жардам бергендиги айтылат. 1740-1750 жылдары өзүнүн жашоосунун акыркы жылдарын өткөрүп аткан калмактар дагы Фергана чөлкөмүн басып алууга аракет кылып, аны талаптонуу үчүн бир нече жолу чабуул уюштурган. Калмактардын мизин майтарууда дагы өзбектер менен кыргыздар, кыпчактар биргелешип, күрөшүп, баскынчы калмактарга татыктуу сокку урган. 1758 жылы Жуңгар хандыгы жоюлгандан кийин Кытай империясынын солдаттары дагы Кыргызстандын жерин басып алуу үчүн түштүктөн чабуул койгон. Тарыхый маалыматтар боюнча бул чабуулга Кытай Син империясы тарабынан 9000 аскер катышкан. Өзбектер менен кыргыздар биргелешип 9000 аскердин 7000-ин кыргынга учуратып, калганын туткунга алгандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Ошол мезгилде Кыргызстандын түштүгүн өз алдынча ээлик катарында башкарып турган
тарихи инсандардын ичинен Кубат би айтылып калган. Кубат би санжыралык маалыматтар боюнча болжол менен 1700-жылы туулуп, 1761-жылга чейин жашап өткөн. 18-кылымдын орто ченинде Ферганадагы кыргыздардын чоң бөлүгүн бийлеп, Жунгар хандыгынын баскынчылык саясатына каршы активдүү күрөшкөн. Кийин Син империясы Чыгыш Түркүстанды басып алып аткан мезгилде Чыгыш Түркүстандагы элдердин көз карандысы үчүн күрөшкө дагы Кубат бийдин активдүү катышкандыгы жөнүндө, ал тургай убактылуу Кашкарды бийлегендиги жөнүндө санжырада айтылып калган. Кубат би эр жүрөк, намыскөй адам катарында Коконго дагы, Бухарага дагы, Кашкардын бийлигине дагы эч убакта баш ийбей, өз алдынча саясат жүргүзүп, кимдер менен касташса алардын сазайын берип, кимдер менен достошсо мамилени чыңдап турган адам болгон. Ошондуктан коңшулары Кубат бийди Кыргыздын падышасы, Бахадур, чоң бий деп таанууга аргасыз болуп, аны менен эзептешип турушкан. Санжыралык маалыматтар боюнча өз алдынчалык үчүн, көз карандысы үчүн активдүү күрөшкөндүгүнө байланыштуу Кокон хандыгы Кубат бийдин көзүн тазалаган деген маалымат бар. Экинчи бир белгилүү инсан Фергананын Алай тарабын, азыркы Каракулжа тарапты бийлеген белгилүү инсан бул Адигиненин Баргы уруусунан чыккан Ажы бий болгон. Санжыралык маалыматтар боюнча Ажы бийге 200 миңдей кыргыздар баш ийген. Эрдене бий Ажы бийди өзүнө баш ийдирүүгө аракет кылып, ар кандай айла амалдарды колдонгон. Алайда кокондуктардын кербени таланды деген шылтоо менен алайлык кыргыздарга Ажы бий турган ордого кол салып, аны талкалаган. Кокондуктардын кызымы күч алган мезгилде тарихи маалыматтар боюнча Ажы бий өзүнө караган эл менен Кытайга кошулууга дагы ниеттенгендиги айтылат. Бирок кийинчерээк Ажы бий бул ниетинен баш тартып, кокондуктарга каршы активдүү күрөш жүргүзгөн. 1762 жылы эрдене бий Кыргыздардын шаары Өзгөн жана Ош шаарларына басып кирген. Ошол мезгилде Ош шаарында тарихи маалыматтар боюнча 40 түтүн гана өзбек улутундагы адамдар жашаган. Кыргыздар кол топтоп эрдененин аскерлерин бул эки шаардан кубалап чыккандыгы жөнүндө маалымат бар. Бирок артынан сая түшүп, Ажы бийди дагы Кокон ханы колго түшүрүп, анын да көзүн тазалаган. 1780 жылдары Кокон хандыгы Кыргызстандын түштүгүндөгү урууларды негизинен дээрлик бардыгын өзүнө баш ийдирип алган. Бирок Кыргызстандын түштүгүндө жашаган уруулар Кокон хандыгына баш ийүүдөн баш тартып, тоо тарапка көчүп, өзлөрүнүн уруу баштарына баш ийип, Кокон хандыгына салыкты төлөө менен гана чектелгендиги жөнүндө маалыматтар бар. Ошентип 1709 жылдан 1760 жылдарга чейин кыргыздардын жардамы менен бийлигин чыңдаган Кокон төбөлдөрү 1760 жылдан баштап Кыргызстандын түштүгүн негизинен куралдын күчү менен каратып алууга болгон күчүн жумшаган. Айрым кыргыз урууларынын башчылары Кокон хандыгына ыктыярдуу түрдө баш ийип бергендиги жөнүндө маалыматтар бар. 1780 жылга карата Кыргызстандын түштүгүндөгү урууларды Кокон хандыгы негизинен толук каратып алган. Мында дагы айта кете турган нерсе, Кыргызстандын түштүгүндөгү уруулардын ынтымагынын жоктугунун натыйжасында түштүк Кыргызстан Кокон хандыгына толук карап, анын мыйзамдары менен жашоого аракет кылган. Кокон хандыгы
кыргыздарды өзүнө баш ийдирүү үчүн кыргыз төбөлдөрүн өзүнө жакындатууга аракет кылып, алардын өтө таасирдүүлөрүнө парваначы, датка, бек, аксакал өңдүү титулдарды ыйгарып өзүнө кызмат кылдырган. Баш ийбегендерди акырындык менен биз жогоруда айткандай Кубат би өңдүү, Ажы би өңдүү, өз алдынча көз карандысы үчүн күрөшкөндөрдү акырындык менен ыгын таап өлтүргөн. 1774 жылы маалыматтар боюнча Кокон хандыгы Бердике баатырды өлтүргөндүгү жөнүндө маалымат бар. 1840 жылы Шералыны хан көтөрүүдө негизги ролду ойногон Ажыбек Датканы, 1847 жылы Жедигер уруусунун биларманы Нарбото жогору манапты өлтүргөн. Мына баш ийбеген кыргыз төбөлдөрүн өлтүрүп, ал эми баш ийгендерине ар кандай титулдарды ыйгарып өзүнө кызмат кылдырган. Кокон хандыгынын үстөмдүгү биротоло орногон мезгилде кыргыз элинин таламын талашып, Кокон хандыгында, Кокон ордосунда негизги чоң таасирдүү кызматтарды иштеген белгилүү инсандар болгон. Алардын эң алдында тарыхта белгилүү Алымбек Датка турган. Алымбек Датка 1799-1862 жылдары жашап өткөн. Ал Мадали хандын тушунда 27 жашында Кокон мамлекетине кызмат кылууга өткөн. 31 жашында ага Датка наамы ыйгарылган. 32 жашында ал Кокондогу чоң валиеттердин бири болгон Анжиян валиетинин башчысы болгон. Ал Анжиян валиетинин борборун Ош шаарына көчүрүп, азыркы тил менен айтканда Ош шаарынын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошкон белгилүү инсан. Алымбек Датка 1842 жылы Шералы хандыкка көтөрүүдө дагы маанилүү рол ойногондугу жөнүндө тарыхта белгилүү. 1862 жылы Мала ханга каршы кутум уюштурууга активдүү катышып, 12 жаштагы Шахмуратты хан көтөрүп, ага аталык болуп вазирдин ролун аткарган. Алымбек Датка кутумдун натыйжасында өлтүрүлгөндөн кийин алайдагы бийлик Курманжан Даткага өткөндүгүн билебиз.